Саламатсыздарбы, өлкөнүн башкы маалыматтык телеканалы Ала Тоо 24 өз көрсөтүүлөрүн улантат. Түз эфирде кеч эмес берүүсү, аны мен Расул Багышбаев алып барам. Бишкек жагымдуу шарттардын жана жашыл шаардын макамына кайтаруу аракеттери бүгүнкү күндө жүрүп жатат. Бишкекте жасалып жаткан инфраструктуралык объекттердин курулушу, жолдун курулушу, вело жолдордун курулушу, ошондой эле Бишкектин бир топ аймактарында жашыл зоналарды кайтаруу, Борбор шаарда жашыл парктарды салуу аракеттери жүрүп жатат. Бирок сентябрь айынын башында россиялык урбанист жана видеоблогер биздин мекенибизге келип, мына ушул Борбор шаардын жашоочулары жалпы эле Борбор шаар тууралуу атайын видео материал 1 сааттык даярдады. Анда айрым учурда Бишкек жашаганга ыңгайсыз шаар деген дагы пикирлерин билдирди. Чындап эле ушундайбы, бүгүнкү күндө Борбор шаарды жакшыртууга көрүлүп жаткан аракеттерди эмне үчүн чет мамлекеттен келген коноктор байкабай жатат? Кыргызстандыктардын ой пикири кандай? Бизде бүгүн студияда маектөрүбүздө Бишкек шаарынын мэринин кеңешчиси Гуля Алмамбетова. Гуля Единовна, студияга кош келиңиз. Саламатсыздар. Сиздин убактыңыздын өтө тардыгына карабай, ушул биздин студияга баш багып маек берүүгө келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Эми алгач эле мына ушул биз башында да айта кеттик, 2 сентябрда россиялык видеоблогер, урбанист Варламов биздин Бишкекке келип, ушул Бишкектин жашоочулары жана Бишкек шаары жөнүндө баягы 1 сааттык видео жасады да. Ал жерден сиз дагы көрүп, баягы таанышсаңыз керек, бүгүнкү күндө жалпы коомчулукта мына ушуну талкуулап жаткан учуру. Чындап эле Варламовдун айткандары дал келип жатабы бүгүнкү күндө? Биринчиден абдан эле туура айттыңыз. Бул чынында эле блогер, саякатчы, бирок анын архитектура боюнча билими бар. Коомдук имараттардын архитектору, өзү Москва шаарында шаардык инициативаларды чогултуп, мэрлерге өзүнчө китеп жасаган. Анан кийин сөзсүз биз жолукканбыз, бир 5-6 саат сүйлөшүп отурганбыз. Анан кийин эми ар бир блогердин өзүнүн тамагы бар. Анан ал киши сындабаса экинчи шаарга чакыруу албай калат. Аны дагы туура түшүнүш керек. Анан бир четинен айтып кеткенде, эми бүткөн ишке сынчы көп деген сөз бар. Бул чындыкка таануу сөз. Быйыл 1 жылдын ичинде, 1 эле жылдын ичинде азыркы учурдагы биздин тарыхта мындай фактылар болгон эмес. 1 жылдын ичинде 6 сейил бак курууга биз аттанганбыз. Ошол 6 сейил бак 1 эле жылдын ичинде, эми баягы аянттарын чогултуп көргөндө, 1 эле жылдын ичинде 60 гектарга жакын жаңы сейил бак курууга чоң багыт алганбыз. Бул өзүңүздөр билесиздер, биздин мэр Азиз Эмилбекович Сурахматов мэр болуп шайлангандан бери ушул Бишкек жашылдандыруу маселесин приоритет кылып коюп койгон. Ошол чоң багыттын алкагында иштер жүргүзүлүп жатат. Сын пикирлер дагы чогулуп жатат. Эгерде ал сейил бактар курулбаса, сынчылардын объектиси да болбой калмак. Кайсы жерге сүйлөй турганда сөз да болбой калмак. Ар бир сын пикир, ар бир биздин тармактагы жумушчулардын жумушун абдан эле жоопкерчиликке үйрөтөт. Биз абдан туура түшүндүк менен кабыл алабыз. Бир чети бир эле жеринде абдан чоң чындык бар, Өзүңүздөр билгендей, биз Советтер Союзунун мураскерибиз. Илгери чоңдор машина менен жүрүп, машина менен иш алып барчу. Ошол эски адат калган жок. Биздин көп кишилерибиз, көп чоңдорубуз чоң жиптерден депутат болобу, губернатор болобу, баары тең чоң машина минишет баары тең. Анан кийин жөө баскан элдер кичине азыраак алардын санынан. Анын баары тең чоңдор мойнуна алыш керек. Баары тең сизге окшоп, мага окшоп жөө басып, анан жанагы чынында эле жөө бойлоп баскан жерлердин бир топ абалдары начар болчу. Бирок биринчи жолу муну дагы айтып кетиш керек. Биринчи жолу вело жолдор менен тротуарлар быйыл оңдоло баштады. Анткени өзүңүздөр билгендей, карантин убагында коомдук транспорт аябай эле кооптуу болуп атат. Азыркы күндө дагы эле ушундай жугуулар дагы көбөйө баштады. 2 күндөн бери кайра саны көбөйө баштады. Ошондуктан баягы ден соолукту карап, жөө жүргөнгө шарт түзүп,
бул жылдын башында, өтүп кеткен жылдын аягында биздин мэр Айшембекович Сурахматов айткан, 20-жыл жаңы тротуарлар, жаңы веложолдор, жаңы сейил бактар, оңдолгон жолдорун анан жакшылдандыруу жылдын бири болот деп. Ошол айткан тапшырмасы, алган багыттын алкагында бир топ эле жумуштарды аткардык. Муниципалитет, жалгыз муниципалитет карантинге качкан жок, жашынган жокпуз. Бир канатыбыз менен элди ден соолугун сактадык, бир канатыбыз менен күнү түнү ишти бир да жолу токтоткон жокпуз. Анан кийин баягы жемиш бышат да, жемиш бышат, иш бышат, сынчылар көбөйөт. Ал ар бир сын пикир бул бизди күчтөнтөт. Түшүнүктүү. Урматтуу теле көрүүчү, мына ушул Бишкек шаарынын азыркы шарттары, Борбор шаарыбыздагы жагымдуу абал сизди канааттандырабы? Бишкек шаарынын мэрине кандай сунуштарды бересиз? Муниципалитетке кандай сунуштарды бересиз? 670476 телефонуна чалсаңыз болот. Азыр Гуля Идиновна биздин теле көрүүчү байланышка чыгып жатат, суроосун угалы. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? 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 Сиз түз эфирдесиз, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду узатсаңыз. Суроо бере берейинби? Бере бериңиз. Тиги иштеп атабыз деп атпайсыздарбы? Эми иштеп атсаңыздар. Мен айтарым ошо тиги чаңы менен түтүндү кандай кыласыңар дейин да, макул шаар жакшы эле болуп атыптыр. Рахмат. Рахмат агай. Ошондуктан сейил бактын алган багыттын дагы бир ушул чоң маселени чечүү үчүн, анткени былтыр мурдагы жылы ушул биздин абанын абалы аябай эле туруктуу эмес, начар деп айтып атабыз. 1 миллион жашаган шаарыбызда расмий каттоодон 424 000 машина катталыптыр. Бул өтө көп. Бул расмий Катталган эле. Катталган эле. Анан кийин кирип чыккан машинелердин саны канча? Ошолор машинелер баягы эски машинелерди сатып алып атып, анын абалын бузуп атабыз. Бул биринчиден. Экинчиден, эми биздин мэр деле бир топ жолу айтты, бул биздин негизги ТЭЦ маселеси болуп атат. Көмүр менен жагылып атат. Көмүр, кара көмүр менен. Анан кийин азыр биздин Бишкектин айланасында баары тең бизди курчаган биздин конуштарыбыз. Конуштардын көбүндө от жакмай, гүл чыгармай, дагы канча чаң. Анан кийин айланада Бишкекти курчаган жашыл дубал жок. Ал жашыл дубал жалаң бактардан жасаш керек. Ошондуктан сейил бактар сейил булак болуп, ошондой кичинекей фильтр кылабы деп, анан кийин мына 2 жылдын ичинде чоң бак отургузсак, 1-2 жылдын ичинде алардын баары тең жандарылып, сонун болуп бак болот. Ошо дагы кошумча болот. Анткени бир айтасың, 2 айтасың, иштин жасаш керек. Ошол ишти жасаш үчүн жаңы бактарды отургузуп. Мисалы үчүн бизде план бар. Ошол пландын алкагында 1 жылда 10 000 бак тигиш керек. Азыркы учурда 8,5 000 бак тигилди. Быйылкы планды аткарып бүтүп койдук. Ошол 10 000 бакты биз жергиликтүү бюджеттен өзүбүз эле өстүрүп, өзүбүз эле багып, өзүбүз эле отургузуп атабыз. Анан дагы планыбыз, дагы 10 000 бакты биз ар бир шаардын жашоочуларына сунуштап атабыз. Эгерде сиздин кичинекей уулуңуз, кызыңыз чоңойсо, сиз дагы бир бак отургузуп, сиздин бактарыңыз балдарыңыз менен чогуу өссүн деген бир жакшы эстафетаны былтыр баштаганбыз. Азыркы учурда мына Адинай паркын биздин президент Сооронбай Шарипович Жээнбеков келип таанышып кетти. Ошондо дагы Адинайдын элесине канча ушул илдеттен жабыркаган биздин дарыгерлерге, канча кызматкерлер, ыктыярчылар, ошолордун элестерине багыттап ар бир бакты отургузсак, ар бир бак канча кишинин жанын сактайт, таза абанын
салымына салым кошот. Ошондуктан биз шарт түзүшүбүз керек. Анан кийин жанагы жаңы сейил бакка келдим, эчтеке өспөйт экен деп, ал Бишкек шаарында жашабайт да. Ал мурун деген былтыр эле эсиңиздеби, алар Адин айын сейил бактын ордуна толо таштанды, толо тиги асфальттын сыныгы, тигиндей мындай тиги сел саяктардын өзүнчө эле акыры чикирге толуп турган. Акыры чикирге толгон жер болчу. Анын баарын тең ырастап, жалаң эле таштандылардан канча машина чыгарылды. Бул жерде эми ар бир шаардыктын өзүнүн дагы баягы демилгеси болуп, ушул Бишкек биздин сүйүктүү шаарыбыз, борборубуз деген дагы мындай бир жүрөк менен болгон сезим болуп, ар бир шаардык дагы жок дегенде өзүнүн айланасына дагы бирден экиден сиз айткандай бак тийип койсо, бул мен ойлойм муниципалитетке чоң эле жардам болсо керек. Телефон чалуу бар, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Түз эфирдесиз. Атыңызды айтып, сурооңузду узатсаңыз. Мен бул Бишкек шаарынан. Угуп атабыз. Мен просто бул Гүлагага суранайын деген, ошо биздин Агоргодо Акчөлмөк деген көчө, газ киргизгенден көчөнүн баары бузуп салды да, азыр эми Кудай бурса мына күз келатат, жаан чачын болот баары. Кичине тегистейбиз деген тегистеген жок. Ошо грейдер менен хотя бы тегистеп көчөнү оңдоп берсеңер болот эле да Гүла. Агай, тиги газды киргизген Газпром, ошол Газпромду газ киргизер. Мен принципи мына Гүла, саган мен разымын. Мэр городко суракматка разымын. Негизи молодцы, жакшы иштеп атасыңар. Ошо Акчөлмөк көчөсүн Агоргодо, пожалуйста, ошону оңдоп койсоңор жакшы болот эле, айбатчы. Сизге рахмат. Ошо Агоргодогу Акчөлмөк көчөсүнө дейт. Агай туура айтып атат. Анткени биздин ошол дагы бир багыттын алкагында жасалган иштер, Газпром биздин бардык комуштарга газ киргизип, адагы абанын бузулушуна жараша жасалган жумуштар. Анан кийин ар бир ушундай курулуш жумуш башталаардын астында бизден ордер алышат. Ошол ордерде кол коюп беришет. Биз газды киргизип бүткөндө, түтүктөрдүн баарын тең салып бүткөндө сөзсүз үстүн кайра жаап көмүп беребиз. Ошондуктан чөлмөктү мен байке жазып алдым. Мына эфир бүтөрү менен Газпромго чалып, дагы бир жолу эскертип коем. Сөзсүз. Рахмат сизге. Баягы реактивдүү жана ыкчам баягы жооп кылып атканыңызга. Эми Гулейдиновна, ушул блогердин пикиринде Бишкектеги жаңы салынган сейил бактар канааттандырган жок деген пикирин айтып атат да. Эми бүгүнкү күндө сиздер чындап эле пандемия мезгилине карабай ушул сейил бактарды өз мөөнөтүндө бүтүрөлү деген аракеттерден мындай тайган жоксуздар да. Эми айтып атсак, бүгүнкү күндө ушул эле Адин ай сейил багын ала турган болсок, ал жерде атайын жөө жүргүнчүлөр үчүн дагы, вело жолчулар үчүн дагы, мындай отура турган дагы инфраструктуралык түзүлүш бар, түзүлүп атат. Ошондо сиз өзүңүз мындай бир мэрдин кеңешчиси катары айтыңызчы, сейил бактын талаптары кандай болуш керек? Бүгүнкү күндө чындап эле ушул жүйөлүү пикир болуп атабы? Же сиз айткандай сөзсүз түрдө жанагы менин тасмам кызыктуу болуш керек, пикирлер көп айтылса эл көп көрөт деген эле жүйөсүз пикирлерди кошуп атабы бул жерде? Туура сөзү дагы бар, кошумча сөзү бар деп айтса дагы болот. Баягы сиз дагы туура айтып атасыз, сиз дагы туура айтып атасыз. Бирок сиз дагы туура эмес айтып атасыз, сиз дагы туура эмес айтып атасыз да. Анткени бул сейил бактын өзүнүн курулуштун өзүнүн долбоору, нормалары бар. Ал нормалар мисалы үчүн бир күндө жаратылган эмес. Бул курулуш институту бар биздин Костройдо, алардын нормативдери бар. Анан кийин бул деген азыркы учурда биз шартты түздүк. Бул бүт баары тең түбөлүккө калбайт. Эгерде дагы бир долбоорлор өзгөрүү болуп, мисалы үчүн Адин ай толугу менен бүтө элек. Жанагы арыктарга айтты, анан кийин тиги шланга жыртык, анан тиген айтты. Ал суу толугу менен бүтө элек, ирригация бүтө элек, анткени жанында курулуш бар. Алар талкалап коет деп, биз азыр биринчи баягы салынган
кара топуракты кичинеден бүт барымтаң астын ташын, ар бир ташты бирден терип чыгышты Бишкек жашылдандыруу чарбасынын кызматкерлери. Анан кийин анын грунтунда өзүнүн курамы бар, өзгөчө курамы бар. Анан кийин жанагы жер семирткечтерди азыраак колдоnuш үчүн бир нече жерлерде дагы эксперимент сыяктуу ар кандай жер семирткен жанагы заттарды дагы колдонуп көрдүк. Анан кийин алардын өзүшүн дагы байкап көрдүк. Алар кайрадан жаңыртылып, ар бир жерге өзүнүн Бишкек башкы архитектуранын ландшафттык дизайн бөлүмү бар. Ошонун бөлүмдүн башчысы Бактыгүл эжекебиз биздин жумушчулар менен жүрүп, өзү дагы кол башы менен кирип кетип, каралып дагы бүттү Бакыш эжекебиз. Ошол кандай бак ушундай шарттарга жакшы өсөт, кайсы бак сууну кандай ичет, ар бирөөсүн талдап, ар бирөөсүн тандап, анан кийин отургузганга аракет жасалды. Бирок Адинайдын жанагы суу тарабы ошол жерде илгери эле бир нече жер тилкелери өтүп баягы жеке ишкерлерге өтүп кетиптир. Аны бүт сот менен утмайынча биз толугу менен бүтүргөнгө шарт түзүлгөн жок. Бирок жакшы кабар, аягына чейин утуп алдык. Биздин юристтер, жер колдонуучу, жер ресурстар, биздин башкармалыктар утуп, жакшы кабар болду. Бул Адинай парктын айланасы, чөйрөнөсүнүн баары тең Бишкек шаарынын тургундарынын баарына азыр кайтарылды. Анан кайтарылып бүткөндөн кийин эми толугу менен жанагы майда чүйүлөр сөзсүз бүтөт. Анан кийин бул салыштырган шаардын дагы өлчөмүнүн айырмасы бар. Айтат, бул баягы үлгү катары Нью-Йорк шаарында. Бул жакшы үлгү. Биз дагы бир күнү Нью-Йорк болобуз. Сөзсүз болобуз. Буйруса. Жакшы тилек. Телегөрүүчүлөр байланышта сурооңузду узатсаңыз болот. Кутман кечиңиз менен. Алло. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, аты жөнүңүздү айтып, суроону узатсаңыз. Мен эжеге бир суроом бар эле. Мен Бишкек шаарында жашоочумун. Могу Тилебердиев, Шербаков көчөлөрүндө уже канча жылдан бери эле канализацияны сала албай жүрөсүздөр да, чын айткандачы. Канализация салып туруп, целый улицаны дагы мындай айтканда бүтүрө албай, ошону сурап айтайын дедим элем. Качан бүтүрүп, эметес чаң болуп, эчтеке база албай турабыз да. Таштарды алып келип жыйып коюшту. Уже тиги жаздан бери эле. Бир да машина өтпөйт аяктан, чынында айтканда. Анан балдары да өтөт, жакта өтө албайбыз, бир көчөдөн экинчи көчөгө өтө албайбыз. Канализацияны да бүтүрөбүз деп койдор эле, ошойдан жок. Канча жолу окуйм силердин сайттардан. Макул дейсиңер дагы бизге да келип кетишкен, мындай айткандачы, результат жок. Рахмат. Точно айта аласызбы? Качан ошол жактан канализация куюп, ошону биз цементтин үстүнөн жакшынакай жерден өтө алабыз? Чоң рахмат, түшүнүктүү. Тилебердиев, Шербаков көчөлөрүнүн кесиптеш оюнчу. Тилебердиев сейил багы да быйыл бүттү. Ошол сейил багында куруп атканда жанагы Кокчетавский менен көчө кесилишинин ортосунда чоң ошол канализация коллекторду коюш керек болчу. Азыр коллектор коюлуп бүттү. Анын дагы өзүнүн өзгөчө ыкма стандарттары бар. Анан кийин тиги сейил багдын жолун талкалап кетпеш үчүн жанындагы бир топ жанагы короо жайлар өзлөрүнүн чегинен чыгып кеткен. Ошол кичине бизди кармап калды, кечирип коюңуздар. Анан кийин алар туура түшүнүп, ар бирөөсү баягы чыгып кеткен дубалдарын, короолорун тартылды, кайра өзлөрүнүн чегине келди, бизге шартты жаңы эле түзүп беришти. Анан кийин жанагы подряд утуп алган жеке компания пандемия болуп 3 ай жумушка чыкпай калды. Аны мойнубузга алабыз, кичине кечигип атабыз. Бул пандемия болбосо, ушул жылдын июль айында бүтмөк болчу. Ошол 3 айды батыраак, тезирээк катуу суу киргичекти бүтүргүлө деп биздин вице-мэр Уланбек Шалебекович Азыгалиев күндө эле барып, ош жерди өзү көзөмөлгө алып жатат. Быйыл аягына чыкканга чейин аракет кылабыз. Чоң рахмат. Кийинки телекөрүүчүнүн суроосун угалы, саламатсызбы? Телефон коюп калды. Гулейдиновна, мынакей баягы советтик системадан бери келе жаткан чоң джипке минген чиновниктер тууралуу айтып атасыз. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында вело жолдор курулуп атат. Бирок ошого карабастан ушул
транспортты тандагандардын саны өтө эле аз болуп атат, тескерисинче машиналардын саны көбөйүп атат. Эми бул Бишкек шаары борбор болгондон кийин, өлкөнүн жүрөгү болгондон кийин, ушул жерде калктын саны көп болуп, ички миграция дагы өсүп аткандан кийин, ушул шаардык мэрия атайын бир программа кабыл алып, көптөгөн мекемелерди, көптөгөн кызматкерлерди, ушул борбордо жашаган жарандарыбызды транспорттун ушул түрүнө, велосипедке, же болбосо азыр мынакей электрондук баягы ташып жүрүүчү самокаттарды атабыз, мына ошондойлорго мындай бир алып чыгуу, көндүрүү үчүн бир программалар болушу мүмкүнбү? Сиздер ушул жагын мындай бир ойлонуп карап атасыздарбы? Канткенде биз шаар тургундарын чоң машиналардан транспортко, велотранспортко которобуз. Туптура суроо. Бул биринчи биз баштаганда өзүңүздөр билесиздер, 8 августта 2018 жылы биз мэрди шайлап жатканда шаардык депутаттардын астында кандай багытта иштейбиз дегенде биздин мэр Азиз Эмилбекович айткан эле. Мен биринчи коомдук транспортты реформа кылам. Ошол коомдук транспортты биринчи реформа кылып шарт түзбеш керек, жакшы шарттарды. Биз биринчиден Тулпарга өттүк. 11 жылдан бери бир дагы автобус сатылып келген жок. Былтыр 60 автобус, газдалган автобус алынып келди. Азыркы учурда 100 автобуска тендер бүттү. Мына 1-2 жылга жетпей 160 автобустун санын көбөйтүп атабыз. Анан кийин жана маршруттук бустарды кайра шаардын чекесине жылдырганга аракетти жасап атабыз. Өкмөттүн дагы буйругу бар. Анан кийин бир нече шартты түзүп, ошондуктан быйыл биз мисалы үчүн түндүк менен түштүктү шаарды бир велосипеддин жолу менен байлап койдук. Үстү Рысмендиев көчөдөн Чүй проспектине чейин Айтматов көчөсү менен түшөт, анан кийин мурунку Советский көчөсүнөн түшүп, анан кийин Курманжан Датка көчө менен Ден Сяопина көчөсүнө чейин улантылат. Ошондо үстүңкү магистралда жашаган биздин шаар тургундары жумушка, окууга велосипед менен келгенге шарт түзүлүп атат. Анда дагы тилекке каршы 100дөн ашык жеке ишкерлер менен кадимгидей биз согуштук. Анткени тротуарларды илгери эле басып алган, 20 жыл мурун эле басып алган. Ар бирөөсү менен айланып кетейиндер, же жөн жылдыргыла, же соттошуп жылдыргыла. Бизди коркутуп үркүткөндөр дагы бар. Мен тияка чалам, анан бияка чалам. Ошого тайман басып болуп эле аягына чейин иштеп, ошондуктан кичине кармалган убакыттар болду, бирок биз графикти кайра жетип алдык. Ошону түзөбүз. Анан кийин мода дагы жаңы маданият түзгөнгө дагы даярбыз. Анан кийин коомдук транспортты кичине көбөйтсөк, анан кийин Тулпарды өзүңүздөр билесиздер. Бул накталай акчаны колдонбос үчүн бу дагы бир электрондук карта. Бул биздин азыркы жылдын цифровизациянын дагы бир белгиси, абдан керектүү белгиси. Анткени накталай акча түшүп калат, эмне болуп калат. Анан эң негизги маселе бул баягы айдоочу келатканда көңүлдү жолго буруш керек да. Амурун болсо, амурун акча алып, же жолду карабайт, же жүргүнчүсүн карабайт болчу. Азыр жакшынакай айдап кете берет, Тулпар менен басып кете берет. Аралык сакталат, гигиена да сакталат. Сөзсүз да. Жылып атабыз. Рахмат. Телекөрүүчүбүз бар, түз байланышта. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Сурооңузду узатыңыз, эфирдесиз. Наореки так жана кыска 3 суроо. Агөргөн тургуну Орозакунов Кубанычбек Шенгазиевич. Сурооңузду бере берсеңиз, биз сизди угуп жатабыз. Бат-баттан. Биринчи мынаореки кыш келатат. Кышта эң биринчи шаардын көйгөйү бул аба маселеси эмеспи? Мына ушу биздин Агөргөдө Элнур деген ишкана бар. Жайгышы ушу мордон түтүн чыгып турат. Ошону фильтр койдурсаңыздар жакшы болот эле. Кийинки сурооңуз? Экинчиси мына биздин Агөргөнүн паркы охранасы бар. Ошол охрананын күчү менен, айыл өкмөтүнүн күчү менен жашылдандырылып, ошо бактар өсүп турат. Ошо паркка окшоп, кичине парк өңдөнүп калды. Бирок баягы жеңи жок
жеңи жок акыныбыз баягы аккан сууну 7 күндөн ашык айтып жатып алгандай, бул аккан суунун мааниси дагы айыл үчүн чоң мааниге ээ болуп атат. Эми жок дегенде ушул паркка суу чыгарып берсеңиздер. Жарайт. Үчүнчү сурооңуз барбы? Анан үчүнчү суроону дагы ушу эсимен чыгып калды, тыгыз байланышта болуп, ошо биз өзүбүз дагы аракет кылып ушу шаардын өнүгүшүнө максатыбызды кошуп, ушу айыл өкмөттөрүн дагы уюштурсак деп ойдобуз. Пикириңизге рахмат. Рахмат. Гүлия Эдиновна, биринчи суроо бул Элнур ишканасы боюнча болду, кыш келатат. Жана экинчиси ушул Ак Өргөдөгү сейил бакка суу тарттыруу боюнча. Бул Элнур боюнча байке маалымат түшкөн, сигнал түшкөн, санитардык экологиялык инспекция сөзсүз иш-чара өткөзөт. Сөзсүз. Анткени азыр бузуу кодекс боюнча бизге дагы кошумча мүмкүнчүлүктөр жаралган. Ошондуктан бизде азыр механизм бар. Экинчи маселе, Ак Өргө сейил багына сиздерге, ушул жашоочуларына терең ыраазычылык билдиребиз. Абдан ыраазыбыз. Сиздер дагы ушул шаарды сүйүп, жакшы кошумча кылып атасыздар. Анан кийин негизи эле ушул батыш жакта биздин суу маселеси негизи чечилчү эмес. Советтер Союзунан Фрунзе шаарынан калган. Ошондуктан быйыл жаңы скважина жасалды. Жаңы скважина жасалып, ошол батыш жактагы Арча Бешиктен баштап Ак Ордо ошол жаңы конуштарга ылдый түшүп, Ак Өргөгө ошак жакта тарапты баарын тең жаңы түтүктөр дагы салынып атат. Ошол Ак Өргө сейил багын быйылкы планга киргизип биз кошумча куралык десек, ошол скважиналар жетпей калган. Ошондуктан бизге кийинки планга кирет. Анан кийин азыркы учурда мына бүгүн эле чоң чогулуш өткөрдү биздин вице-мэр ЖКХ маселе боюнча Абдулдаев Анарбек Алимбекович. Анан кийин ал болсо бул маселени билет, сөзсүз көмөк көрсөтүлөт. Ленин райондук акимине дагы бир жолу эскертүү жөнөтөбүз. Жыйынтыктоочу суроону дагы бир теле көрүүчүбүздөн алалы, анткени биздин убактыбыз дагы соңуна келип баратат. Саламатсызбы? Алло. Түз эфирдесиз, угуп жатабыз. Алло, сиз түз эфирдесиз, сурооңузду узатыңыз. Саламатсызбы? Телефон коюлуп калды. Эми Гүлия Эдиновна жыйынтыктап айтканда, Бишкек шаарындагы дагы алдыда аткарыла турган аракеттерди кыскараак айтып берсеңиз, анан мен могул унаа токтотуучу жайлар жөнүндө сурагым келип атат да. Ушул сентябрь айынан баштап көптөгөн баягы паркингтер, акы төлөнүүчү паркингтер ишке кирет деген баягы сиздердин иш аракетиңиздер бар эле. Анан көпчүлүк могу түштүк райондордо, алал өйдө жактарда, баягы кичи райондордо, түштүк райондордо үйлөрдүн астында айрым адамдар жөө басып өтүүчү жерлерде дагы кээ бир автоунаа ээлери мындай бир мыйзамсыз өздөрүнүн чынжырчалары менен тосуп алгандар да бар да. Себеби көпчүлүк шаардыктар ушул мэриядан келсе ушул суроону берсеңиздер деп да бизден өтүнгөндөр бар. Ушул канчалык мыйзамдуу? Эгерде ошондой көрүнүшкө туш болсо, кантип ошону жок кыла алышат? Бул туура маселе. Бизге дагы мындай маалымат түшүп атат. Ошондо ар бир ушул кварталдык комитет, МТУ иштеп жатат. Ошондой көрүнүштөр болсо, сөзсүз домком менен, МТУ менен байланышып, анан жер пайдалануучу анан курулуш боюнча башкармалыгына кайрылса, биз ошондой тоскучтарды, мыйзамсыз тоскучтарды алганга аракет кылабыз. Анткени бекитип салганда, мисалы үчүн, тез жардам кантип кирет, өрт өчүргөн машина кантип кирет, ал кооптуу болуп атат маселе. Ошондуктан дароо эле биздин же болбосо 1840, 1850 колл-центрге чалса, биздин кызматкерлер чыгып, ал маселени чечкенге аракет кылат. Анан кийин негизи эле бул унаа токтотуучу жайлардын биздин концепциябыз бар. Бирок тилекке каршы өтүп кеткен сессияда депутаттар бир топ өзлөрүнүн сунуштарын киргизген. Комиссиядан өтүп атканда ал жумуштар азыркы учурда алып барылып жатат.
аягына чейин жеткенге аракет кылабыз. Ошону санариптик түрүнө кылганга дароо эле биз аракетти жумшап атабыз. Анткени баягыдай мурункудай деги столбуларды коюп, анан кийин шлагбаум коюп, каражаттарды туура эмес колдонуудан биз алыспыз. Ошондуктан санариптти мисалы үчүн телефондон эле, чөнтөк телефондон эле алып эле мынча жерде көчөдө туруп, 1 саат мынча сом болот деп, ошого аракетти зона кылып биз документтерди депутаттар менен талкуулоо өттү. Талкуу жасап, шаар тургундары менен да бир топ жолугушуу өткөзүп, жакынкы арада чечкенге аракет кылабыз. Андан сырткары быйыл жанагы биз башынан бери айтып кеткен биздин мэр Рашим Илбекович Суракматов айтып берген багытта буюрса жылдын аягына чейин ынтымак 2 сейил багы бүтөт. Бишкек шаарынын түндүгүндө 2-чи сейил багы бүтөт. Баталиева Щербакова көчөсүндө. Андан сырткары балалык сейил багы бул түштүк Дарбазада дагы бир сейил баг курулуп бүтүп калып атат. Андан сырткары дагы жакшы кабар бул биздин Туңгуч Кичи районунда жаңы бала бакча бүтүп калды. Тыныстанов көчөсүндөгү кыргыз тилинде ачылат буюрса, ушул 1 айдын ичинде да бүтүп калат го, жаңы дагы бала бакча. Андан сырткары 19-чу мектеп дагы жаңы бир имарат кошумча курулуп бүтүп атат. Дагы ишке кирип калат. Андан сырткары бизге кайтарылып келген дагы 2 бала бакчабыз бар. Бул биздин приоритет белгилүү болуп атат. Өзүңүздөр билгендей, биринчи приоритетибиз бул биздин шаар тургундары, өзгөчө биздин балдарыбыз, кичинекей балдарыбыз, окуучуларыбыз. Анан кийин аларга шартты түзгөнгө ушундай жакшы жаңылык болот деп ишенебиз. Анан дагы бир айтып кете турчу нерсе, 19-сентябрда бүткүл тазалыктын күнү бир нече жыл мурун Эстония өлкөсүндө Эстониянын жашоочулары чогулуп туруп 50.000 киши бир дароо чыкканда, 50.000 киши эмес, 50.000 кишиден көп болгон бир дароо чыгып, кичинекей Эстонияны бир күндө тазалап чыккан. Бир күндө болгон таштандыны шыпырып туруп тазалап чыккан. Ошондон бери Эстониядан эстафетасын бүткүлдөөнү алып кетти. Биз дагы катышабыз сөзсүз. Ошол келе жаткан ишембиде ар бирөөбүз эми 50 кишиге чейин биз чогулуп ишембилик жасагыла деп биз чакырык жасабайбыз. Анткени биз карантиндебиз. Санитарлык аралыкты сакташ керек. Ошондуктан айланабызды ар бирөөбүз бир мөшөк таштанды болсо дагы бир шыпыргы көтөрүп тазалыкты сактап, анткени мыйзам боюнча дагы ар бир имарат, ар бир жашоочунун 10 метр аралыгы бул ар бирөөбүздүн жоопкерчилигибиз. Ошону 19-сентябрда бир тазалыкты эстеп коюп, анткени тазалык шаарыбыз баарыбызга. Ошону эстеп туруп катышып коюңуздарга суранам. Рахмат сизге, Гулейдиновна, убактыңызды бөлүп дагы бир жолу келип бергениңизге. Эми шаардыктардын үнүн жеткире берсек, суроолорду бере берсек өтө эле көп. Бирок эфирдин убактысы дагы жыйынтыкталып баратат. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Андыктан программаны жыйынтыктап жатып, урматтуу телекөрүүчү, сизге дагы кайрылалы. Сүйүктүү шаарыбыз Бишкекти көздүн карегиндей сактап, ага аяр мамиле жасоо, Бишкек менен таттуу мамиледе болуп, мүмкүн болушунча аны жашыл шаарга айлантууга ар бирибиз салым кошолу. Бүгүн Бишкек шаарынын мэринин кеңешчиси Гулия Алмамбетова түз эфирде болуп, сиздин жана биздин суроолорго жооп берди. Программаны мен Расул Багышбаев жүргүздүм. Амандыкта көрүшөлү.